Бул менин колумдагы кассета ВХС видеокассетасы. Мурунку доордо тарыхчылар миңдеген тарыхтарды таштарга, кагаз бетине, терилерге деги койчу эмнеге мүмкүн болушунча жазып келе беришкен. 20-кылымдын башында видео лентага алуу доору келген. Сиздердин назарыңыздарда Jamil Production YouTube каналы. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Бул жөнөкөй эле кассетада бир адамдын эң бактылуу минуталары, эң бактылуу көз илмемдери жазылган. Демек бул кассетанын ичинде өтө чоң тарых жатат. Бул кассетанын ичинде бир адамдын тою тартылган. Бирок ал адамдын артынан канчалаган жакшы инсандардын жылмайган жүздөрүн көрүүгө болот. Мисалы үчүн, мына бул кассетада Батма эже деген апабыздынбы, эжебиздинби тою жазылган. Бирок ал кызынын тоюбу, баласынын тоюбу, небересинин тою мен билбейм, бирок аларга чын ден соолук жана бактылуулук каалайм. Жана ошондой эле бул тойдо кандай той болбосун, ошол тойдо жылмаюуларды, бактылуу көз илмемдерди, кубанычтарды, сүйүнүчтөрдү көрүүгө болот. Жана ошондой эле бул жерде Балмаскарат. Балмаскарат бул мектепте болушу мүмкүн, же дискотекада, клубда болушу мүмкүн. Азыр карайбыз. Бул 2002-жылы турбайбы? Мен ал жылы төрөлө элек болчумун. Демек, мен андан кийин 3 жылдан кийин төрөлүп турмун. Мындай тойлор жазылган кассеталар жана ошол кассетанын ичинде күлкүлөр, жылмаюулар, бийлер, ырлар жана ошондой эле эжелердин, жеңелердин чуркап кызмат кылгандары, аталардын келип сый алгандары, бизде андайлар толтура. Өзүңүздөр күбө болуңуздар. Бул жак жана бул жак. Жана бул жак. Анан бул жак. Андай эмесе мен сиздерди кээ бирке кассеталар менен тааныштырып кетейин. Мисалга алсак, буну алайын жана моорекини алайын. Так. Бул акыркы коңгуроо дейт. Акыркы коңгуроо 2003-жылы. 2003-жылы 25-майда ким бүттү эле. Аябай жыргашса керек. Жана ошондой эле бешик той дейт. Бешик той экен. Бешик тойго мен бир да жолу барган эмесмин, бирок ошол кассеталарда көрүп жүрөм. Демек, менин көрүшүм, билишим боюнча бул кассетада апалар ал кичинекей баланы бешикке бөлүшөт, кымбат баалуу шейшептер менен, чүпүрөктөр менен жана конокторду чакырышат. Анда эмесе мен сиздерди кийинки кассеталар менен тааныштырып өтөйүн. Так. Мына катарынан окуйун. Үйлөнүү той Болотбек Актана дейт. Значит, бул эки бактылуу адамдардын үлпөт тою экен. Мен сиздерге бактылуулук каалаймын. Жана ошондой эле Акылайга 1 жаш дейт. Бул менин туулган күнүм, 1 жашка толгон. 2006-жыл. Бул кассета 2012-жыл. Не дейт? Мамадияр ака 60 жаш дейт. Значит, бул мага ата экен. Мамадияр ата 2012-жыл болуп калса, демек азыр 70-тен өтүп калыптыр. Мамадияр ата, сиз мени көрүп аткан болсоңуз, мен сизге чын ден соолук каалайм. Жана ушундай 70 жаштан экөөнү жашаңыз, сизге бактылуу карылык каалаймын. Балдар кыздарыңыздын, неберелериңиздин күнүн көрүңүз. Ал эми дагы бир кассета менен тааныштырайын. Бул жактан алсам, бул кассета Акыркы коңгуроо дейт. 2007-жылы экен. 2007-жылы 25-майда кимдер бүттү эле? Кимдер бүтсө, комментарийга жазып коюңуздар. Jamil Production каналынан сиздерге ысык салам. Бул кассетада аудио жазылган, бирок кандай аудио экенин мен билбейм. Сиздерди андан көрө мини кассеталар менен тааныштырып кетсем, мисалга алсак, бул кассета менен. Так, ачалы. Бул не деген 23-июнь 2008-жыл 11-класс Ак Буура дейт.
11 класста 23 июнда ким Ак Бурага барып эс алып келди эле? Кайсы класс? Комментарийга жазып кетиңиздер. Жана сиздерге биздин атыбыздан Jamil Production YouTube каналына ысык салам. Көрдүңүздөрбү достор, биздин үй кандай сонун архив. Менин атам эң керемет тарыхчы. Негизи бул кассеталарды мен мурунку жылы кассеталарга кызыкпачумун, буларды билбечүмүн. Буларды атама айтчумун да, ыргытып бериңизчи, буларды эмнеге сактап отурасыз? Булар деген аябай мындай эскирип калган древний, эми азыркы жылга сайкеш келбеген нерсе, зат. Ошон үчүн мен кызыкпастан ыргытылыш дегем. Бирок атам жок, бул сакташ керек. Бул деген аябай бул кассетанын ичинде аябай сонун жакшылыктар, күлкүлөр, ар кандай адамдардын бактылуулуктары жазылган. Бирок атамдын ыргытпаганы жакшы болуптур. Мен азыр буларды көрүп, атамдан угуп аябай кызыгам. Жана дагы мындай кассеталардын көбүн көрүүгө жана угууга, атамдан сурап алууга аракет жасаймын. Достор, ушуну менен бүгүнкү кыскача берүүмдү аяктаймын. Мени менен акырына чейин болгонуңуздар үчүн рахмат. Видео жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.